24 февраль дүйшөмбү. Ош шаардык мэриясы Черемушка кичи районундагы эски 2 кабаттуу үйлөрдүн фасаддарын жаңылоо, ошондой эле көчөлөрдү жана ага чектеш аймактарды жакшыртуунун долбоорун иштеп чыкты. Ал эми Осмонов көчөсүндөгү жолдун эки тарабында веложолдор, жөө басуу зоналары бар жаңы парк пайда болот. Кыргызстандык ишкерлер онлайн режиминде насаатчылык колдоосун ала алышат. Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы ишкерлер үчүн насаатчылык программасын ишке киргизди. Билим берүү министрлиги бир күндө бир балага мектеп тамагына Бишкекте 22 сом, аймактарда 14 сом каралганын маалымдады. Өлкөдө жазгы талаа жумуштарына айыл чарба техникалары 80% даяр экени белгилүү болду. Жунхай Дордой базарында сувенирдик акчаларды саткан соодагерлерге айыппул салынды. Каржы министрлиги 2024 жылдын жыйынтыгын чыгарды. Алсак бюджеттин кирешеси 464 миллиард сомду, чыгашасы 427 миллиард сомду түздү. Бул 36,8 миллиард сомдук профицитти камсыз кылды. Улуттук банк 2024 жылдагы пайдасынан мамлекеттик бюджетке дээрлик 45,7 миллиард сомду которот. Анын 35 миллиард сому мамлекеттик ипотекалык компаниянын уставдык капиталын көбөйтүүгө жумшалат. Дагы 10 миллион доллардай кепилдик келишими боюнча Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын алдындагы милдеттенмелерди төлөөгө жумшалат. Мамлекеттик салык кызматы салык отчеттун тапшыруу мөөнөтүн узартууга арыз берүү боюнча онлайн кызматты ишке киргизди. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Астана шаарына болгон расмий сапарынын алкагында Казакстандын премьер-министри Олжас Бектенов менен жолугушуусу болду. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө тараптар эки мамлекеттин президенттери буга чейин аныктаган кыргыз-казак кызматташтыгынын бардык артыкчылыктуу багыттары боюнча жетишилген байланыштарды жана макулдашууларды максималдуу алдыга жылдырууга өзгөчө көңүл бурушту. Улуу Британия Керемет банкты Орусиянын каржы сектору менен тыгыз байланышта экенин белгилеп, ага каршы санкцияларды киргизди. Өлкөдө массалык башаламандык уюштурууга шектелген ондогон жарандар кармалды. Кыргызстандын футбол союзу Өзбекстан жана Тажикстандын футбол ассоциациялары менен биргеликте 2031 жылкы Азия кубогун биргелешип өткөрүүгө арыз менен кайрылды. 25 февраль шейшемби. Бишкекте унаа тетиктерин саткан дүкөндөн өрт чыгып, аны өчүрүүгө 12 бөлүм тартылды. 3000 чарчы метрдеги аян күйүп кетти. Өрттөн жабыркагандар жок. Салык органы сервердик жабдууларды ижарага алууга 9 миллион сом жумшайт. Улуттук банк эсептик ченди 9% деңгээлинде калтырды. Бишкектин чоң арык конушунда жайгашкан номер 2 үй бүлөлүк медицина борборунун жаңы филиалынын ачылышы өттү. Эми мүлктү кайра каттоо үчүн салыктык карыздар боюнча маалымкат талап кылынбайт. Улуттук банк 2024 жылы 3 тармакта рекорддук көрсөткүчкө жетти. Алсак эл аралык резервдер 5 миллиард доллардан ашты, активдер 550 миллиард сом, ал эми кирешелер боюнча рекорддук көрсөткүч дээрлик 46 миллиард сомду түздү. Бишкек менен Манас аэропортун бириктирген унаа жол мэриянын карамагына өттү. Бишкекте 26 жаштагы кызды зордуктоого шектелип, такси кызматкери кармалып, камакка алынды. Адылбек Касымалиев Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев менен жолукту. Тараптар кыргыз-казак мамлекеттик чек арасындагы айрым учурда болуп жаткан жүк ташуучулардын кезек күтүүсүн болтурбай турган электрондук кезек системасын киргизүү тууралуу сүйлөшүү жүргүздү. Ишкердикти текшерүүгө мораторий алынганы менен массалык текшерүүлөр болбойт деп экономика министрлигинен билдиришти. Текшерүүчү органдар ишкерлерге 10 күн мурун билдирүүгө милдеттүү. Эскертүүсүз инспекция мыйзамсыз деп саналат. 26 февраль шаршемби. 2025-30 жылдарга региондордо өсүүнүн таяныч борборлорун түзүү жана өнүктүрүү программасы бекитилди. Документ өлкөнүн калктуу конуштарын социалдык экономикалык өнүктүрүү максаттарында кабыл алынган.
Ош шаарын көрктөндүрүүнүн алкагында Достук көзөмөл өткөрүү пунктунун аймагындагы базар, унаа токтотуучу жай жана ага чектеш көчөлөр иретке келтирилет. Энергетика министрлигинин маалыматы боюнча 2024-жылы Кыргызстанда 14,7 миллиард киловатт-саат электр энергиясы өндүрүлгөн. Ал эми коңшу өлкөлөрдөн 3,6 миллиард киловатт-саат импортталды. Садыр Жапаров Европарламенттин адам укуктары боюнча комитетинин депутаттарын кабыл алды. Жолугушууда Кыргызстан менен Европа бирлиги ортосундагы кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүү, парламенттер аралык өз ара аракеттенүүнү бекемдөө, адам укуктарын коргоо жана сөз эркиндигин камсыз кылуу сыяктуу маселелердин кеңири спектри талкууланды. Баткен шаарында 10 000 орундуу футбол стадионунун курулушу башталды. Камчыбек Ташиев курулушка мезгил кутусун салды. Бишкектин Аламүдүн базарынын жанындагы уруксаты жок курулуштарды тазалоо иштери жүрүүдө. Бишкектин четинде Манка жар коктусундагы селден коргоочу дамба көзөмөлгө алынды. Садыр Жапаров Түркмөнстандын тышкы иштер министри Рашид Мередовду кабыл алды. Тараптар кызматташтыкты мындан ары да чыңдоого умтулгандыгын баса белгилешти. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча 2024-жылда чет элдик туристтер Кыргызстанда 1 миллиард 16 миллион доллар коротушкан. 27 февраль бейшемби. Майлуу суудагы лампа заводун модернизациялоо иштери аяктоо алдында турат. Учурда жаңа айнек мештери жана атайын жабдуулар орнотулууда. Бишкекте жол кирени чогултууга көзөмөл күчөтүлдү. 2025-жылдын январь айында республика боюнча 85 000 тонна сүт, 46 миллион данна жумуртка өндүрүлдү. Бишкекте Digital Кыргызстан 2025 эл аралык класс форуму өттү. Форумга 1,5 миң делегат катышып, 80 спикер тажрыйбалары менен бөлүштү. Мирбек Мамбеталиев маданият министри болуп дайындалды. Президент жарлыкка кол койду. Турция инвестору Казарман ГЭС каскадын куруу үчүн 11 миллион сом акча каражатын казынага которду. Бишкек балыкчы Нарын Торугар жол тилкеси реконструкциядан кийин акы төлөнүүчү жолго айланышы мүмкүн. Транспорт министрлиги инвесторлорду издөөдө. Камчыбек Ташиев кыргыз-тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча келишимди жана макулдашуулар жөнүндө жогорку кеңештин комитеттерине айтып берди. Алсак сүйлөшүүлөрдөн соң Кайрагач анклавы Кыргызстандын карамагына өттү. Головной суу бөлүштүрүүчү жайынан 4 метрдей жер берип, ордуна 750 гектар жер алдык. Баткен районунун Достук айылы Тажикстанга өттү. Ал эми 4 көчө нейтралдык макамга ээ болду. Ушул жана башка суроолорду чечүүдө эки мамлекеттин тең кызыкчылыгы эске алынганын белгилеп, тараптар бир жыйынтыкка келгенин айтты Ташиев. Жыйындын соңунда жогорку кеңештин комитеттери кыргыз-тажик чек арасы боюнча макулдашууларды жактырды. Мамлекеттик ипотекалык компания уставдык капиталын 50 миллиард сомго көбөйтүп, дээрлик 1 миллиард долларга жеткирүүнү пландоодо. 28 февраль жума. 2024-жылдын 31 декабрына карата Кыргызстандын жалпы мамлекеттик карызы 6,5 миллиард доллардан ашты. Сом менен 571 миллиард болду. Балыкчы Кочкор унаа жолу 5 марттан 5 майга чейин курулуп жаткан темир жолдун 37-40 чакырымдарында жардыруу иштерине байланыштуу мал-малы менен убактылуу жабылат. Быйыл өлкөнүн агроөнөр жай тармагында 33 миллиард сомду талап кылган 55 жаңы ишкана ачылары күтүлүүдө. Президент Садыр Жапаров кол койгон тескемелерге ылайык Баткен, Жайыл, Араван райондоруна жаңы акимдер дайындалды. Ошондой эле Баткен шаарында жаңы мэр ишке кирди. Ал эми Каракол жана Кызыл Кыя шаар башчылары ээлеген кызматтарынан бошотулду. Туркиялык компания экинчи Бишкек жылуулук электр борборуна газ станциясынын курулушуна 3 миллиард сом инвестиция салат. Бишкектеги таштандыларды кайра иштетүүчү заводду 2025 жылдын декабрында ишке киргизүү пландалууда. Азыркы тапта куруу иштери кызуу жүрүүдө. Садыр Жапаров шайлоо системасынын жаңы мыйзам долбоору боюнча комментарий берди. Өлкө башчы бул элдин колуна шайлоо укугун толук бере турган жана парламент шайлоочулардын алдында жооптуу кыла турган система болот деп ишендирди.
Цирк Маданият министрлигинен чыгарылып, мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик агенттиктин балансына өткөрүлдү. Коопсуз шаар долбоорунан бюджетке түшкөн каражат өсүүдө. Январь айында Кыргызстандын бюджетине дээрлик 105 миллион сом түшкөн. Улуттук статистикалык комитеттен билдиришкенде 2025 жылдын 1-январына карата Кыргызстандын калкы 7 миллион 282 миң адамга жетти. 1 март ишемби. Москвада ата-энесинин камкордугусуз калган 3 бала Кыргызстанга кайтарылды. Алай районунун Мурдаш айылына 177 миллион сомго суу түтүктөрү тартылат. Бишкекте адам өлүмүнө алып келген кырсыкка шектелген блогер Манас Эгембердиев кармалды. Баткенде сел өтүүчү каналдын жээктерин бекемдөө максатында саксауыл көчөттөрү отургузулду. Кыргызстандын футбол боюнча супер кубогун дагы бир ирет Кантык Абдышата жеңип алды. Бишкекте кышты узаткан Масленица белгиленди.